Султан Сулеймандын үнү Жолдош Жанжигит уулу. Hello дегендей. Тердің алтын фондысында 2500-ден ашық боласың бар. Сиз мурун учур театр аябай мындай белгилүү болуп, жакшы эле аты чыгып калды эле, азыр мындай көрүнбөй калды да. Ал эмне болду ушу? Анан азыр жана КВН шыктын баары режиссер болуп алды. Актер болуп кетти анан. Жолдош Паке, сиз азыр мындай эркин мындай актер болуп жүрүп анан мамлекеттик кызматкер болуп, театрда директор болгон кандай экен? Койсаң өзүбүз түшүрөбүз, театрга сахнага өзүбүз коебуз, уруп барып кийинебиз, уруп барып ойнойбуз, уруп барып ойнойбуз, кайра өзүбүз чечебиз. Биз ушундай универсалбыз да. Жубайыңыздагы актриса? Ооба. Анан актер менен актриса чыгармачыл адамдар жакшы эле ыңала келишет. Анан мен тим эле тоонон коркуп келгенсип эле алып залда жатам да. Роль бетке такап алып. Көрүп жаттап аткан болом ошойдон уктап калам. Үч эле сөз сүйлөйт. Жөкө чай ич, жөкө чай болду. Çok içeride. Мен өзүм өмүрү кыстагы тиш көргөн эмес. Vay canına. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы кызыктуу маекчим бар. Бардыгыңыздар экрандан үнүн аябай берилүү менен угуп жүрөсүз. Өткөндө өзгөчө сиздин сүйүктүү сериалдарыңыздардан дайыма үн коштоп жүрөт. Султан Сулеймандын үнү Жолдош Жанжигит уулу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Эле актерский учурашты. Саламат. Hello дегендей. Анан Султан Сулеймандан кийин аябай үнүңүз таанымал болуп кетти. Негизи кино ушундай да. Атак мен өзүм кесибим ушул да, ушуну окугам. Ага чейин КТРде радиодо иштегенбиз, дубляжда иштегенбиз. Бул Сулайман мен акыркы эмелерим үн коштогон. Мен КТРдин алтын фондусунда 2500ден ашык голосум бар. Ай. Чыңгызханды окугам, Максимуста Гладиатор Максимусты окугам, Акыркы самурайда Том Круздукун окугам, жана Чуулганды сүрөтчүдө, жана жашоо сүртүмдөрүндө, андан тышкары документалдуу, даректүү, мультфильмдеринде Король Лев, жана Магу бүт иши кылып дубляж башталганы көп эле окудум да, анан кийин эмнегедир эл ушу эмени кабыл алышты да. Сулайманды баягы көп серия. Мага өзүмө Чыңгызхан жагат. Мага өзүмө Чыңгызхан жагат, анткени Кытайларда ушундай сонун тартышкан бала кезден баштап өлүмгө чейин. Анан кызык жери Сулайманда конкурс болуп калып, анан мен чакырып барсам, "Ай, жок, кечке эле сен окуй бересиңби?" Деди. Башкасын окутабыз. Комиссия карабайт dedi. "Пожалуйста" деп алып кетип калдым. Анан Раматылык экөө тең өтүп кеттик өзү. Дүйшөнбай деп өтүп менен Марат Козукеевди чакырышыптыр. Анан кандайдыр бир себептер менен Марат Козукеевден бир орусча бир ал өзү шаардык болчу бир кичине дефекттер, акцент пайда эме болуп, Дүйшөнбай экеники болсо үйнү кичине старский болуп калып. Анан мага чалды, "Ай, жок, бияк момдор, келчи кайра окуп берчи" dedi. Анан барып мындай кичинекей эмесин окуп алып кетип калдым. Кетип калсам бир жумадай чалып күлөт. Ай, ары тартып, бери тартып, борбой эле кайра сени бекитишти. Анан ошондон окуп калдым. 2 жыл окудук да, 2 жыл. Баягы серия кетип атты күнүгө. Биз алдыда ашып кетсе 5-10 серияда жүрдүк. Анан эки жакка барсам сурай беришет элдер. Эмне болот анан тия бол. Ой, мен билбейм дейм. Мына ушул күнгө чейин билбейм. Мен кинону деги эле толук көргөн эмесмин. Өзүм бар жерде окуп алып кетип алчу. Мен милиция анан карап отурмак белем. Мен өзүм андай эметпегендей. Анан барсам эле сурай беришет да, бияга кандай болот анан. Кээ бирөө айылдан тең туштарым, аяштарым чалып, "Ай, өткөндө монтип бүтүп калды эле. Эмне болду тияга" деп. "Ай, билбейм, эмне болгонун билбейм" дейм да. Анан өзүм бар жерде окуп койдум да. Анын баарын ушул күнгө чейин көрүлөк, бир интерес кармап бир көрүп коеюн десем, эмнегедир ушу КТРдин да материалдары YouTubeга чыкпайт да. Ушу YouTubeга чыкса жакшы болот эле. Былтыр Нарында жатканда пандемия башталып калды жумушта. Анан ошо алыс жерден билинет экен да, телевидениянын күчүчү. Биздин КТРдеги болгон алтын фондундагы болгон материалдар бир жумада эле төгөнүп калды. Анан эле повтор кете баштады. Кечки эле анан кийин эле Сармерден боло баштады да. Анан ошондон улам ойлоп койдум, бизде дагы да болсо алтын фондунда материал аз экен депчи. Орустардын культурасын карасаңар, кандай материалдар кетти. Ар бир инсан жөнүндө, индивидуальный ар бири жөнүндө
сонун бир передачалар бар. Жаш кезинде, мисалы биздин Чыңгыз Айтматовдун жаш кезинде бир эки интервьюлар бар экен. Биздин атактуулардын деле, ошо мурунку инсандардын деле даректүү фильмдер дээрлик жок экен. Азыркылар мына азыр жаңы баштап атышат. Аны ошондо карап отуруп, дагы да болсо бизде материал аз экен деп ойладым да. Негизи бизде ушундай көп болсо жакшылмак. Даже радиобузда деле эски күндөрдүн баары баягы эмеде жоголбодубу? Төңкөрүштөн кийин таңкалат. Анан ойлойм да, ушунун баарын биздики мына азыр 24 саат кетип атат, азыр технология өсүп атат, интернет өсүп атат, ушу биздин КТРдеги эле баардык ушу мындай жаратмандардын эмгектери баары тең бай чыгып турса, эл каалаганын көрө беришет. Биз каалаганын көрөсүң көрбөйт. Анан карасаң кечке бир повтор, кечке бир эме турат, анан кийин айла жагынан башканы көрөбүз да. Сиз мурун учур театр аябай мындай белгилүү болуп, жакшы эле аты чыгып калды эле, азыр мындай көрүнбөй калды да. Эмне болду ушу театрдын тагдыры? Учур театрын биздин туңгуч президентибиз Аскар Акаевич ошо 21-жылдын кадрлар деген программасы менен окуткан. Биз 20 баланы Москвадан бекер окуганбыз. Ошондо жана Төкмакын Жеңишбек, эл акыны, Тата Улан Өмүралиев, жана Шабданда ойногон Илим Калмуратов, Нурдулет Копоев, Анара Жаканова, жана Хирем Докан Кыял, ушу баарыбыз чогуу келгенбиз. Биздин негизи биринчи эксперименталдуу театрлар ачкан. Мындай телетеатр эсеңде да жок болчу. Анан биз ошо жакшы ниет менен ачылган. Анан баары эле каржыга тагылат да. Кийин балдар ошо токтоп калып, анан биздин балдар дагы айлык аз тияк бияк деп бирөө акын болуп кетти, бирөө ырчы болуп кетти, бирөөсү Россияга кетип калды. Ошентип тарап отуруп, аягында мен да кетип калдым 17 жылдан. Азыр биз менен бүтүп келгендерден 3 эле иштеп атышат. Анара Айзада, Илим, анан ордо 4 эле экен. Баары кетип калышты. Анан учурун ордо жаштар менен толукталды. Анан кийин телесин алып салып, жөн эле жаштар театры болуп калды. Баягы Эшимканов багында ошентпедиби? Телени алды, оркестрди алды, чыгылбадыбы? Ошол моментте биз дагы репрессияга туш келдик. Анан ошо менен азыр театрдын же имараты жок болгондон кийин азыр ушул кезде аты эле бар, заты жок калды да. Бирок телевизиянын имаратында бир-эки оюндарды коюп кичине эмгек кылып атышат. Бирок баягыдай эмес. Основной костяк тарап кеткен да. Биздикинин башында жакшы ачкан. Бизге чоң-чоң режиссерлор Алмаз Сарылбековтер келип, Барзу келген, Султан Усманов келген, ошолор келип бизге чоң дүйнөлүк классикаларды коюп, ошол моментте бизди аябай Кыргызстанды кыдыртып, Казанга, Москвага, Казакстанга, бүт жактарга байма-бай чыгып, фестивалга ошондо жакшы өскөнбүз. Анан кийин бар эле ар кандай себептер менен чачырап отуруп. Азыр деле иштеп атат, бирок деңгээли баягыдай эмес, түшүп калды. Орусияда 2 жолу окуп келген үчүн мындай анча-мынча актерлорго сын айтып коюп турбайсызбы? Өткөндө мен ушаттыңыз эле. Негизи мен өзүмдүн принцибимде ар ким өзүнүн кесибин кылса деп каалайм да. Бизде азыр элдин баары эле саясатчы болуп кетти. Анан жанагы шиштакка кийип алып, модель болуп басып, анан бир клипке түшүп койсо актриса болуп калышты. Анан азыр жанагы КВНщиктин баары режиссер болуп алды, актер болуп кетти. Анан да, балким ал сүйгөн кесиби, хобби, мындай өзү каалап кыла берсе болот. Эми бизде демократияда. Бирок жалпы биздин улуттук руханийдин баягы деңгээлин алганда булар бизге аброй алып келбейт. Булар биздин деңгээлди түшүрөт да. Бирок кандай гана болбосун иште бергендер жакшы. Ошонун арасынан тыңдары сурулуп, кээ бирөө таш алып чын эле берилип кетип аткандары бар. Кээ бирөө ошонун аркасынан кайра окуга тапшырып өздөштүргөндөрү бар. Анан мындай карап отурсаң, ушул жагына келгенде ич ачышат. Анткени биздин маданияттын деңгээли азыр көрүп атасыздар, маданият барып акчага такалат. Кыргызстан маданиятында Кыргызстан боюнча 20 канча театр бар, 24 театр бар. Опера, балет бүт жагын алганда деле филармония. Айлык аз, анан ошол үчүн биздин кыйынын баары кетип калышкан. Дагы эле учур эмес, бирок азыр ашмалтай болуп калдык го. Азыр карасаң сөзүн деле өзү жазат, обонун деле өзү жазат, клибин деле өзү тартат, өзү ойнойт. Азыр бүтүнүшүп кетти го, баары тең баягы эмеге карап элечи. Анан бул жагына келгенде балким ал өзү үчүн убактылуу жакшыдыр, бирок мындай жалпы биздин маданияттын деңгээлин алганда бул бизге аброй алып келбейт. Ошон үчүн знатоктор киного деле ошо жакшы режиссер, жакшы актер ойносо деңгээли башка. Мына Бакыт Байкени кече көрдүк акыркы көчү. Кудай буйрса мунун келечеги, мына өткөндө эмени көрдүк, Артык Сүйүндүковдун Шам баласын. Кандай болуптур? Эми аны көрүш керек, рахат. Көрсөң рахат аласың. Мурзали байке да музыкасын ушундай жазган, актерлор сонун, Орозкулду да сонун ачып берген.
жана мурунку кымдай элге сиңип калган бир калып бар да, ак кеме деген такыр башкача да. Ал биринчи ак кеме. Кайра жасаган кандай? Ал биринчи ак кеме, ал классикалык варианты. Ал Шамшиевдики ал классика. Ал биздин баягы чоң кинобуз. Бул Артык Сүйүндүковдун өзүнүн режиссерский эмесинен алган, бирок мага бул варианттын эмнеси жакты? Тиги мурунку Союздун идеологиясы болчу да. Бул жерде ошол идеологияны жокко чыгарып, анан тексттерин да кыскартып, Орозкулдун образын жакшы берген да. Тиги кинодо Орозкулундай зөөкүр болуп атпайбы? Бул жерде жакшы берген. Анткени Орозкул эмне себептен ичет? Анын арманы бар, баласы жок байкуштун. Эмне себептен? Болбосо ал балдар жакшы көрөт. Ошо айла жоктон жанагы жашоосу, ушул моменттерди жакшы. Момун чалдын жанагы бала менен болгон мамилесинде сонун берген. Буг менен да жакшы берген, мындай чаптырбай, мындай графический менен. Аны көрүш керек, көргөндө ар ким өзү ояр. Анын үчүн айтматовду окугандар билет. Анан мага ошол фильмди көргөндө рахат алдым. Кудай буйрса, бизде ушундай фильмдер мына тартылып атат. Азыр мына дагы күтүп атабыз. Эрис Байкенин Сагынбай манашчысы тартылып атат. Бирназаров баштап атат. Актан байке тартып атат. Кудай буйрса, мына Нуран Абдыкадыр байке жакында Жусуп Абдрахмановду баштайт. Бул нерсе бизге улуттук идеологияга бул жакшы нерсе алып келет да. Анткени орустарды көрсөңөр, орустун эмеси чоң да, эли дагы, жери дагы, маданияты дагы. Орустарда бир эле милицияны алганда, жөнөкөй сержанттан баштап, участковый өзүнчө, опер жөнүндө өзүнчө сериалдар бар, участковый жөнүндө өзүнчө сериалдар бар, майору жөнүндө өзүнчө, капитаны жөнүндө өзүнчө, ар бири жөнүндө. Жана больницасын карасаңар деле жөнүндө медсестра жөнүндө сериалдар бар, врачы жөнүндө бар, мындай бөлүп ар бир структурада мындай сонун мындай саясатын туура кылышат да. Бизде ошондой жок болот атпайбы? Бизде мындай жоокерлер жөнүндө деле фильм жок эсе, больницаларга жөнүндө мындай медицинский эмелерге мына болбосо азыр ушулардын иши да. Азыр кандай иштеп атышат? Ушуларга бир дух берип, ушуларга бир мындай көтөрүп, мындай тартыла турганда бизде эмелер жок. Идеялар толтура, бирок анын баары туулуу өлө берет да. Анткени идеянын баары акчага такалат. Акча көп нерсени чечет табуу деген менен. Жакшы кино жакшы акчаны талап кылат. Бирок жакшы кино жакшы акчаны талап кылган менен, эгер жакшы чыкса, ал актайт өзүн. Бул дүйнөлүк эмеде, бизнесте кино бул чоң бизнес да. Дүйнө жүзүндө наша, оружие, куралдар, анан кино 24 саатпай, 48 саатпай иштейт да, тынбайт. Биз уктап атканда Америка көрөт, алар уктап атканда биз көрөбүз. 12 саатта ошо тынбайт да буларчы. Ошон үчүн бул жагына келгенде, тем более азыр YouTube чыкты, аны англисче котортуп, орусча котортуп, жайылсак коңшу мамлекеттерде деле көрөт да кызы. Мына казактардын кочевнигин көрүп атабыз, Тамирисин көрүп атабыз, якуттардын фильмдерин көрүп атабыз. Мына коңшу мына өзбектер тартты, түрктөр тартты, жамиланы көрүп атпайбыз баарын тең эле. Эмнеге алар биздикин көрбөш керек? Эгер жакшы тартып, жакшы которулса, көрөт баары тең. Ошол деңгээлге жетебиз дейсизби? Жетебиз. Бизде ошол деңгээл бар. Бар, Бизде ошондой кесипкөй адамдар да бар. Бизде баары эле ошонун баары такалган акча, жакшы акчага жакшы техника алыш керек. Жакшы техникалар бизде дээрлик жок эсе. Бир-экин техника бар, эми аны ар ким эле жалдап, арендасын төлөп тарта албайт, кымбат. Болбосо ошону мамлекет өзү колго алып, киностудияга ошондой бир чоң алып берсе, маданият маселеге, мэрия мисалы бизде чоң-чоң эмелер бар да. Эмнеге аны болбойт? Мисалы мына площадьты көрүп атабыз, жыл сайын 31 болот, жаңы жыл болот. Жанагы чоң сахна ушунга чейин аренда кылабыз. Чоң жана аппараттарды аренда кылабыз. Анын баары бизде жок да. Болбосо ушунун баары тең акчаны башкаларга берип атпайбызбы? Анан бул жагына келгенде орустардан дагы да үйрөнчү жагыбыз көп. Алар Европадан үйрөнөт, биз орустардан үйрөнөбүз. Жакшы. Кыскасы жакшы ушундай. Бир кезде тажиктерди мисал кылып, мүнчүлүк азыр тажиктер бизди мисал кылып албады. Жолдош Паке, сиз азыр мына эркин мындай актер болуп жүрүп анан мамлекеттик кызматкер болуп, театрда директор болгон кандай экен аны? Андан көрүп депутат болгон оңойго дейм. Оор бекен? Депутат болгон оңойго дейм. Анын жоопкерчилиги жок. Кыйкырып көрүп столду уруп отуруп беришет. Театрда деген 7 башты эмес, 17 баштуу ажыдар да, ар бири народный, ар бири заслуженный, баары тең эл тааныган абройлуу адамдар. Ошолордун баары менен тил табышып, ошолор менен бир иш алып барыш, артисттердин баары бул бала кыйыл, анан булар да бир өзгөчө да, баары тең өзгөчө инсандар да. Анан особенно 31 келатканда, жаңы жыл келатканда
эшикке киргенде бетте анткени баары тең званияга келгенде баары өзүнүн народун сезет да. Ал канча жыл иштеди, кандай ролдорду жаратты, элге кандай атагы бар, кадыры бар, аны карашпайт. Мен 20 жыл болду, мага 40 жыл болду, беришиң керек деп. Аны мен бербейм. Эгер Кутсубет кеңешип кол коюп берсе, мен аны кол коюп министрликке жөнөтөм. Аяктан комиссия карайт, аяктан наградной ак үйгө кетет, аяктан карашат. Ой, бул процесси көп. Анан аягында албай калса сени күнөөлөшөт да. Как будто сен айтабай мен колумда болсо баарыңар көрмөкмүн, баарыңарга татыктуусуңар. Чын эле негизи театрдагы иштегендин баары татыктуу. Ушундай аз акчага тех составы дагы, творческий состав дагы эртеден кечке жүрүшөт байкуштар. Спектакльдер болгондо үйгө кетпей, дем алышка карабай, майрамга карабай күн түн иштешет. А бирок ошого карата эмгек акысын алышпайт. Анан бул жагына келгенде чын эле мындай карайсың. Болбосо ушуларга деле мисалы мына четтеги театрлар азыр жетишип калышты. Ар бир театрлардын өздөрүнүн дубляжы бар, өздөрүнүн озвучкалары бар, студиялары бар. Каалаган фильмдерди частный телевидениялардан алып договор кылышып, дубляж кылып кошумча акча табышат. Бизде андай жок да шарт. Биз азыр биринекин радиого барып окуйбуз, биринекин чакырган жерге. Атак бизде байма-бай азыр биздиктер эл дагы көнүлөктү аудиокнижкаларга. Азыр мен аудиокнижкалардан КТРге кайсын окуп бердим, Толор кулаганда окуп бердим, Маркумдарын окуп бердим, Көчмөндөрдү окуп бердим, Спутникке Сың аңылышты окуп бердим. Нарынга, Нарын газетине медресеге пайгамбарыбыздын өмүр баяны деп 650 барактуу окуп бердим. Аны бүт Кыргызстандагы медреселерге, окуучуларга жайылтабыз депчи. А бирок, к сожалению, биздикилер аны көп угушпайт. Угат, ошого келет бир убакта, бирок ага чейин убакыт бар да. Азыр анча мынча эле кызыкпаса, 100 кишинин 5 укпаса, 95 укпайт да. А негизи барып ошого барышыбыз керек. Азыр эч ким визитка салбай калган. Баары тең эки жак барсаң, аудио жанагы видео визиткалар бар. 2 мүнөттүк, 30 секундтук шак салып койсоң, ойногон ролдору кино шак чыгат, бүттү. А бизде болсо дагы эле баягыдай паспортко чөмдө бир резюме жазып алып, анан момундай кагазга фамилияңды жазып, биягына жазып алып жүрөбүз деп. Азыр антпай калышкан делдер. Эки жакка чыкканда, фестиваль караганда башка жакты көрөбүз да. Анан кино тияк бияк болсо чыгарма иштешели деп эле видео немесин берип коет, флешкасын берип коет. Биз казір почтага жок болду бар. Азыр элдер 3-4 мүнөттө көрбөй калышты. Ашып кетсе 30-40 секундка чыдашат болду. Зато ошонун ичинде бүт работасы бар. Эмнен ойногон, эмнен тартылган, эмнелер шак немелер чыгат. Анан билесиң уже. Анда ушул менен анан иштешесиң. А биз аяктарга кагаздар көтөрүп барабыз. Алар бизге тигине берет, биз аларга тигине беребиз. Анан унтуп карап, анда деп коюшат, анысы калат да жоголуп. Ушундай. Андай орусчада 2 жолу окуп келсеңиз, аякта калып калуу мүмкүнчүлүгү болгон жокпу? Болгон. Анан эмне окууну бүткөндө эң биринчи мен калам деген. Кыргызбыз да. Айылда атам бар, апам бар. Анан ал эле бул эле деген бар да, келиш керек. Анын үстүндө мен жагы окунуп жатканда балам да, улуу балам төрөлүп калды. Бирок калбаганыма өкүнбөйм. Калганда балким мындай болбой, башкача болмок. Балким азыр Москвада башка иште жүрмөкмүн, же көчө шыпырмакмын, же бир официанттыкмын, же бирдеме, же может, кайба кыйын актер болуп кетмексиз? Андай да болмок. Мисалы биз менен бүткөн Улан Баялиев деген курсташым, бизде 4 улан окуган. Тата Улан, Баялиев, анан Жаныш Өмүрали Улан деген. Она Улан Баялиев бизден бүткөндөн шепкенден кайра 5 жыл ГИТИСте окуду, режиссерскийде. Азыр мына дүйнөлүк театр Вахтанговто аяка кириш өтө кыйын. Азыр Вахтанговто штатта ошокто режиссер болуп иштейт. Постоянно Россия, Литвада, Санкт-Петербургда, Россиянын бүт шаарында чоң эмелерди коет, спектакльдер. Мына жакында мен былтыр окууга барганда апрелде Грозаны коюптур, Островскийдин, барып көрдүм. Оозумду ачтым. Европалык деңгээлде, эл аралык деңгээлде койгон. Ушундай карап отурдум. Биздин улуттук фольклорду кошкондо биздин жана элечекти эле колдонгон. Ошо элечек жана Грозада главный героинянын гейпини болуп калат, бир маалда жана орустар майрамдайт го, ошондо дасторкон болуп калат, бир маалда жана парус болуп калат. Тээ ушу биздин элечек менен аябай чечкен да. Мына азыр деле жакында да койду, шумдук эми. Аны бияка чакырып койдура десең, акчабыз чамабыз чак келбейт. Ал бияктагы режиссердей болуп 5 сомго келбейт. Болбосо аны Кыргызстан окуткан. Бияка чакырса десең, министрлик ага акча табыш керек да. Бирок келечекте чакырат деген ишеним бар. Анткени мына Казакстанда Баатыр деген жигитибиз жүрөт.
Кыргыз адагы ошо Алматыда бүтүп ошол жакта алып калган. Азыр Казакстанда Келеген областта театрдын башкы режиссеру, көркөм жетекчиси. Ал кандай эмелерди коюп атат. Шумдук. Мына азыр мен Улан Өмүралиев курсташым былтыр кеткен. Ал барып Шепкинди кайра режиссерскийди 1 жыл окуду, ассистент. Азыр ГИТИСке быйыл кайра тапшырды ада режиссерскийге. Мына ал уже Уральский фильмге катышып жүрөт. Параллельно кинолордо жүрөт. Параллельно бар кетсе болот. Бирок ал үчүн чыгыныш керек да. Анан биз эми кыргызбыз да. Балдарым уда бары төрөлүп калды. Анан аларга окутуш керек. Анын баарын алып кеткенде тияктан анын баарын эме да, ошон үчүн баягы кыргызчылык быт жеңет да. Болбосо фильмдерге чакырса барып келиштешип турабыз. Мен Будапештке барып түшүп келдим киного, Венгрияга. Кандай иштешет кинолор? Эми аяктык иштеп. Вот ошол жактан өзүңдү актер сезесиң да. Ушул окууну расал окуп турматам көр депчи. Бага бересиң. Сый болот. Бияктан самолет менен кеттик. Бизнес класс менен учтук. Экөөбүз кеткенбиз, улан экөөбүз. Тияктан тозуп алганда жаныңда бир переводчик, бир служебный машина, фотоаппарат, камераңды берет. Барганда муну отурушунда фамилияң жазылып турат, эч ким отурбайт. Шаардын картасын берет. Анан ушундай подход кылат, тим эле өзүңдү король сезесиң. Рахат да, тим эле келгиң келбейт. Биякта болсо өзүбүзбүз да, фестивалдарга, Москвага, тияк бияк барганда өзүң режиссерсиң, өзүң актёрсуң, өзүң күрүшчүсүң, өзүң костюмерсиң, метролорду өзүбүз көтөрүп жүрөбүз, жүктөрдү. Поезддан өзүбүз түшүрөбүз, тияк барганда сахнага өзүбүз коебуз, уруп барып кийинебиз, уруп барып боюнабыз, уруп барып ойнойбуз, кайра өзүбүз чечебиз. Биз ушундай универсалбыз да. Казактар барышат фестивалдарда. Ойногону 15 киши, 60-70 киши келет, килеген автобус менен. Костюмер өзүнүн жумушун кылып атат, декоратор өзүнүн жумушун кылып атат, техниктер өзүнүн кылып атат. Артисттер болсо кычап келип отурушат, боюнуп коюп, ролун жаттап, чыгып ойноп коюшат да, кетип башат. Калган тигилер артынан жыйнап алып кетишет. Биз болсо бүтө калып, чала бара сүтүп алып өзүбүз чечебиз. Ушундайбыз да. Мунун баары акча калып калат да. Болбосо негизи илгери ушундай эле иштешкен биздикилер деле. Ал үчүн алдорду көрбөй калдык да. Илгерки биздин таттуу Бакеңдеки апаларыбыз ошондой деңгээлде иштешкен. Ал кезде Союзда Москва өзү камкор кылган, тияк биян баарын караган, бүт ар бир эмелердин өзүнүн ассистенттери болгон да. Азыр андай жок да. Азыр бизде рыночный экономика деп бүт жагынан. Мына көчмөндөрдө көрүп атпайсызбы? Көчмөндөр кырчынга барганда уруп барып ат менен калып өзүң каскадер болосуң. Аттан чыгып келип кийинесиң, уруп барып уруп барып өзүң боюн ушинтип аттык да. Деме, өзүңүздүн жеке жашооңузга кайрылсак, жубайыңыз дагы актриса. Ооба. Анан актер менен актриса чыгармачыл адамдар жакшы эле ыңгала келишет бекен. Келишип эле 20 жылдан ашып жашап атпайбызбы? Бир эле аялыңыз бар дейрди. Бир эле аялым бар. Ал мен ага табыс алып койм, аялым айтып берем. Мына курсташым, жумушка барсам коллегам, үйгө келсем аялым, көчөгө чыксам кызым, бүт жагынан депчи. Анан ага таң калам да. Экөөбүз эле бир жумуш курабыз театрга. Чогуу эле келебиз. Анан мен тим эле бир тоорон коруп келгенсип бел алып залда жатам да. Ролду бетке такап алып, кыйын көрүп жаттап аткан болом, ошо бойдон уктап калам. Тиги болсо келет, балдардын тамагын жасайт, кирин жууйт, сабагын окутат. Убакыт жок да. Анан ошентип ызылдап эртең кайра жумушка барабыз. Анан сахнага чыккыла дегенде эле текстин баарын билет да. Мен болсо эчтеке билбейм. Бул кайсы малда жаттап жетишет дейм да, каякта жетишет. Көрсө ашым кийин байкасам, менин театрдан коюп кеткенде тамасып карап жатам, киржи болсо да коюп жатты. Ушу айтпай эле өзү иштей берет экен да. Мен каякта, мен келип жатып алып, окутуп туруп ошентип деп, анан жумуш көзүнө тигиники баары даяр да. Анан таң калчым да. Кайсы мал жаттайсың? Анысы да өзү да жоош сүйлөшпөйбүз дейден. Үч эле сөз сүйлөйт. Жөкү тур. Жөкү чай ич. Жөкү жат болду. Жөкү жат болду, башка жок болду. Бир неме сүйлөсөм эле булчу башым ооруп кетти. Өзү көп сүйлөйт да. Анан буулга мен сүйлөбөсөм жарылып кетем да. Анан соткадан ар кимге чалам досторго. Кандайсың тияк бияк деп. Акырынча балдар. Өзүм үйүмдө өзүм кыйкырсам болобу? Андай өзү тынчтык жакшы көрөт да, тынчтык жакшы көрөт. Бияна китеп окуп коет. Постоянно китеп окуйт. Өзү менен өзү ойлонуп жүрөт да. Анан бул жагына келгенде жакшы элеме? Аны үчүн түшүнүш керек да. Рахмат. Эгер по идее аялым менден кыйын актриса болчу.
Анан кой эми үйдө сен эркексиң, сен алдыга чык, сен иште деп балдар карап ал үйдө отуруп атып мындай өзү экинчи планга түшүп калды. Болбосо театрда бул ойногон ролдорду мен ойной билбейм. Бул психологический жанагы трагический, драматический ролдорду аябай ийине жеткире ойнойт. Муну менен иштеген режиссерлор кайф кармашат. Бакыт мукул айтып атпайбы, бул акыркы өчкө тартканда. Ай чоки, сенин келинчегиңди сүйлөтпөй эле коюп коюп эле тартып бериш керек экен, ойной берет экен дейт. Жөн эле коюп коюп эле тартып бериш керек экен дейт. Анан кийин ойлоп калам, бул өзү баягы постоянно эмес жүргөн эмес, собрандап жүргөн эмес, өзү эмес го деп. А мен болсо жал жатып жүрсөм баягыда, баягыда тарак турак секирип бекирип токтоло албай жүрсөм. Балдарыңыз канча кандай ушундай далак-булак эле атасызбы? Ой, кандай болсо үйдө деле балдарыма серьезный болгум келет. Бирок балдарым ушу мүнөзү ырас ушу апаларын тартып калган да. Үчөө тең. Чоң балам да ушу апасындай сүйлөбөйт, өзү менен өзү. Ал тилге жакын, ал французча, кытайча. Азыр ушу Кытайда окуйт. Анан бул пандемияда келген. Экинчи балам кичине творческий, ал гитара черте кылат. Гитарага катышам деди. Гитарага алып барсам, бир 2-3 ай ойногондон кийин кызыгып кетип, пианиного барам деди. Макул деп пианиного алып барсам, 2-3 ай ойнотуп болду, сүрөт тартам деди. Азыр сүрөт тартат, анимация менен аябай тартат. Анан ушул более творческий да, анан кээде урушам да. Анан кайра урушуп коюп, кайра өзүм ойлонбай. Апасы да артист болсо, атасы менен мында деле кам бар да. Анан мен муну кантип сен военный бол деп айтам. Башка жумуш деп. Каны бар да, анан өзү ошого жакын бирдемелерди мындай шарт элет. Мындай сезимтал ойногондорун көрсөң. А кызы мен пока кичинекей ал билине элек пока. Ушундай. Бул үйдө апаңыз менен да чогуу турасыңар го, анан кайнене менен келиндин ортосунда калып калган учурлар болобу? Кимисине болушарын билбей. Эми андай ар бир үйдө эле болсо керек да. Идиша кагышат, эрде аял урушат дегендей. Анан кимге тартасыз? Ар дайым чыр-чатак болот, бирок анча чечим болот дейт. Бирок биздин үйдө ушундай бир гармония бар, бизде андай эме жок да. Кээде бар бир мындай болуп калышы мүмкүн, бирок андай да мен эметпейм. Өздөрү эле мындай аялдар кээде туруп эле жок жерден урушуп баштайсыңар го. Анан кайра туруп эле жок жерден бирдеме күлүп эле өзүңөр мындай өзүңөрдү эликтирбейсиңер го. Ушундай болуп турасыңар. Анан андайлар өздөрү эле тынчышат. Мен деле айтам, койгурач демей. Уруша турган эмнеңер бар дейм. Же баккан малыбыз жок болсо, же сугарган бир жерибиз жок болсо, же бир кылган бизнесибиз жок болсо, эмне талашып атасың? Урушпай эле койгурач. Күйдө табысалайм. Анан мамам деле жашта. Азыр кээде карасам экөө аябай туруп сырдашып калышат подружка. Жаш болгондо канчада? Мен 20 жашылда. Ошондо? 60-та. Мындай апа турмуш кур деп айтат го, жалгыз калганда анткен жоксуз го. Кур дегенде курган да, куруп карындашым бар да. Анан карындашым деле кызымдай, ал баламан 1 жаш эле боло. Айткам, анан кичинекейин уруксат берчү эмес, анан кийин чоңойгондо окуп жүргөндө айткам, 2-курста. Жигитиң барбы? Тий анда дедим. Карындашыңызга? Карындашым атасына. Атасына. Анан эми андай, мен деле эмес андай турмушта көп эле да. Ошол үчүн ушундай кыскасы. Анан Жолдош байке, жанагы учур театрында ойноп жүргөндө, спектакльдерде мындай кызыктуу учурларыңыздар болобу? Ой, кызыктуу. Жалаң жаштар экенсиңер го. Кызыктуу всегда болот да. Шарактап эле чогуу жүрчүсүңөр да. Съемкада, театрда, гастролдо, репетицияда күндө эле кызык болот да. Анын баарын деле эстебейсиң, эскербейсиң, бирок со стороны келген классташтарым кээде барып калат да, башка досторум болсо, сен жумушка сонун экен. Жүр калып турбайбы сертке дейт. Аларга ошо кызык көрүнөт да. Каяктагы, анын да кызыгчысы бар да. Кээ бирөөнү эле акча берсең да сүйлөп жаттабайт да. Биз момунда ролдорду жаттаганда мээңе күчөт да, бар. Репетиция кыласың, анан кызыктуу окуялар атайын эле кылбайсың, өзүнө өзү болуп кетет да ошол жерде. Репетицияда ар кандай болот да. Сахнада спектакль болуп атканда ар кандай болот, свет өчүп калат, же бирдеме болуп калат, же бирдеме чалынып чыгат, же текстин айтпай калат, же наоборот айтып салат ишилип. Андай окуялар көп эле болот, анан мен деле анын баарын тең мындай эле кадыр эсе кабыл алам да, мындай эсте деле калгандары жок окшойт. Мындай аялдыңар жаныңарда болсо, мындай кыздарга тийише албайсыз, ээн эркин баса албайсыз, жаман болуш керек э? Мен өзүм өмүрү кыздарга тийип көргөн эмесмин. Ой, жанчы аялдар. Өзүм да мындай кыздардан тартынчаак, уялчаак мындай эме келем да, коркокмун да. Чын эле ошондой. Ошондоймун да.
албетте андай жаш кезде 20 жашыбызда болгон да касса чыкканда анан анара өзү токтоду сабырды. Мени ушундай урушпайт да, ушундай карайт. Ошо көзүнөн баары түшүнүктүү да өлдүм дейм. Өлдү бүттү дейм, бүттү. Анан алып классыма окшоп анан 6 күн сүйлөбөй калат. Итагара сүйлөбөйт өзү. Дагы 6 күн сүйлөбөй калат. Анан ал мага өтө катуу жаза болот. Анда машина риске түшөм. Үйгө кирип барганда эле бурчукка барып бутту көтөрүп туруп калам ары карап. Анан кийин эми ал мен деле мисалы эркек аттын баарында машина болуш керек. Эми эркек кишинин баары эле шокто. Жана мен жошмай, мындай деген ишенбейм ошолорго. Ийилбой эркек, кээ бирөө жылма болот. Кээ бирөө бар, барбараңдап сүйлөп коюп жүрө беришет, бирок ишин андай кылышпайт. Анан эми эркектин баары эле мына операторлор деле соо эмес. Соо эмессиңер. Анан анын үстүнө силер өзүңөрдөн да кетет да. Эмне кылам? Өзүңөр алда кантип карайсыңар, бут башыңарды кайчылаштырган колуп болгон, өзүңөр бирдеменин баарын баштап алган калып билем. Аялдарга тагында бүт бар өздөрү баштап койшу, анан кайра өздөрү жана кинодо оялып. Я не виновата дегенде болчу. Жан пришелдап бе. Ушинтесиге да бар деги. Анан азыр бассаңар бакшы эркек аябай байланган иттей да. Монтура турушат да жалаңдашып. Кана жиңгөс сүзбөсө деген темабы? Ооба да. Жылдашпайки, азыр кино тартып атасыз го. Ошол киноңуз эмне болуп тартып атасыз? Негизинен бул Эмне кино? фильмдин проекттин эменин ээси Өмүрзак Төлөбеков байке. Ошол генеральный продюсер, акчаны ошол тапкан. Ошол тартып атат. Анан любой продюсер чоң проект баштаганда өзүнө команда топтойт. Анан мага сунуштады, мен ага чейин деле бул киши тааныш эмес экенмин. Анан таанышып, жоки, ушул иштешели. Сен мага исполнительный аткаруучу продюсер болуп бер. Дегенден анан мен дагы азыр убактылуу жумуш жок, өтүп жүрбөйм. Анан как раз бош күн, тем более темасы да жакты. Анан Не деген тема бул? Манастуу Семетей. Ошону силер кылып атасыңар. Анан кийин макулмун да, анан кийин ошол жака иштешип. Мына азыр уже бир айдан ашты, ызычуу болуп президентке чейин жетип барып токтоду го. Манастар дагы ар кандай ойлорун айтышып. Анан мен айттым, мен аткаруучу продюсермин. Мен бул жерде сценарийге тиягына бияна жооп бербейм. Менин жумушум өзүнчө. Мен тапшырмам өзүнчө. Мен жалаң уюштуруш иштерин кылам. Анан тиякта атайын ага жооп берген режиссерлор бар. Сценарист бар өзү. Андан тышкары өзүнүн темеси бар. Тартып аткан ошо башында турган биздин немелер. А мен болсо исполнителимин. Мага тапшырма берсе ошолорду аткарам деп айтам. Бирок кандай болбосун, ынтымактуу колдон келишинче биз деле элге уят бололу дебейбиз да. Ушундай чоң теманы алып, чоң эме баштап атсак. Мына Кыргызстандын көп жерин тартып келдик, мына Чуңкурчакта тарттык. Кажы сайда тарттык көлдө, Мерки каньондордо тарттык, Таласка 2 жолу барып келдик, Чоң Кемин барып тарттык, Сокулката демеден тарттык, көп жерден тартылды, павильондон тартылды. Азыр ушул кезде параллельно монтаж жүрүп атат, параллельно графика жүрүп атат, параллельно композитор музыкасын жазып атат. Анан Кудай буйрса, эми фильм бул эме эмес да. Бүтүп фильмди экрандан көрмөйүнчө айта албайсың да. Экран көргөзөт деп коет. Киноштердин өздөрүнүн ушундай бир приметасы бар. Кино кандай болот деп сураса, экран көрсөт деп коет да. Анан эми аны эл өзү көрөт. Кандай тартылды, кандай масштабта тартылды, анан кандай болду, аны кийин эле айтат. Так азыр биз колдон келишинче болгон күчтү жумшап, чын ниеттен команданын баары жаш карыстыбай бүт бар тең ар ким өзүн аткарып атышат. Компьютерчик балдар күн-түн 2 смена менен иштеп атышат. Анан буйрсам жакында ошо жаңы жылга чейин чыгып калса, элге тартылайт. Оор темада чын эле мындай корккон жоксуңарбы? Негизи ошол темага киргендер оңбойт деп ушундай ар кандай сөздөр айтылат го. Бизде баягы суеверие деген бар да. Бул нерсени туура эле кылыш керек. Биздикилер деле бул жагына келгенде биздикилер деле ошону айтты. Анан бирок эми атайын Куран окутуп, мына ошо кино башталгандан бүткөнчө мына 3 жолу жылкы союлду. Койлор күн алыс союлуп атат. Постоянно Куран окутуп, улам Куран окутуп, ошо элге журтка берметип. Анан муну мындай караш керек да. Бул чыгарма, эпос, эпопея биринчиден. Экинчиден, дүйнөлүк практикада Европада, Америкада Иисус тарткан фильмдер бар. Канча варианты бар. Иса пайгамбар жөнүндө. Мухаммед пайгамбар жөнүндө тартылган кино бар. Жана полубоги деп Зевс, Олимп жөнүндө тартылган фильмдер бар.
Анан эмнеге биздикин тартса болбойт? Биздики деле мен ойлойм, кандай гана деңгээлде чыкпасын, албетте жакшысын кылабыз. Бул кино эртең күнү Кыргызстанга аброй алып келет. Анткени бул ушундай масштабта тартылып аткандан кийин эртең күнү бул башка тилге которулат, прокатка башка эмелерге кетет. Анан ар бир эл өзүн көрөт да бар. Мисалы биз деле көрөт атпайбызбы? Мисалы Иса пайгамбар жөнүндө фильмдер көргөндө мен наоборот билбеген көп жагын үйрөнүп атпайбызбы? Тарых кылып. Ал бизге пайдалап келет. Анан биздикилер жанагындай ар кандай айтып, анан жоморт минтип алган, анан жолдо минткен, анан тиякта минткен деп айтып атышат го. Биз да ошонун баарын алдына алып коем, бул инсан, бул ата бабаларыбызды, урпактардын биздин башында турган туу туткан Манас атабыздын уулу Семетей атабызга деп биз дагы мына өткөндө мына башталганда эле жылкы союп Куран окутуп баштаганбыз. Андан дагы чоңкур жактан да бир жылкы сойдук. Өткөндө Талас барганда да жылкы союлду. Баягыны дагы жылкы союлду. Койлорду болсо күн алыс эле союп Куран окутуп постоянно ошо таат кылып. Сценарийин ким жазды? Эметип атат. Бул жерде Жалил Садыковдун сценарийинен алынган. Анан Өмүрзак байке да өзү алымча кошумча кылса керек. Сөздүн ачыгы кинодо мындай эметпейм да, мен ал жагына келишкен жокмун. Окудуңузбу? Окугам. Анан эмнеге кызыктуу экен? Эми бул чоң да эпос. Бул жерде биз Семетейдин бала кезинде алынган. Жанагы Манас атабыз өлгөндө Абыке көбөш келип туруп ордону талкалап, Каныке апабыздын жанагы эмчегин жара чаап, анан Чыйырды апабыз экөө баланы көтөрүп алып качат эмеспи Бухарага. Ошол жеринен башталат. Ошол жеринен кайра 12-ге чыгып, Семетей Ала тоого кайтып келген эле жери. Бул жерде ал ай чөрөккө да жолукпайт, кичинекей да пока. Жанагы чоң эмеси да жок. Ошон үчүн эми Кудай буйруса аны үчүн да сериал тартыш керек. Жок дегенде жанагы эртең мындай болгон серия болуш керек да. Анан ошо балалык курагыр алды, ошо эмеси азыр тартылып азыр ошо монтажга келилди. Жок, бир окуяны эле сүрөттөп койбой, анын ар жагында айтайын деген ою, максаты, мааниси, тарбиясы. Эми аны режиссерлор кылып атса керек азыр монтаждачы. А режиссер ким болот дедиңиз? Режиссер Эгемберди Бекболиев агабыз менен Дархан ага казак экөө. Режиссер болуп экен. Анан кийин Айбек Жангазиев башкы оператор. Анан эми ал оператор айткан материалдын баарын тартып берди. Музыкасы айткан боюнча жазып атат. Анан эми анын баарын режиссер кандай кылып коет? Каягына музыкасын коюп кошот, каягына эме кылат, анан ошондо кийин байып чыгат да дагы. Билем процессинде биз пока аягына мен келишкен жокмун. Азыр күн түнү иштеп атышат. Мен болсо аяк башым жыйнап, оокаттарымды чогултуп, алгандарды берип, жоготкондорун мастан этип, кыскасы уюштуруш иштери менен недаят болуп жүрөм азыр. Кудай буйруса, ойлойм жакында эл көргөндө өз басын берет. Манасчылар каршы чыкты го аябай. Эмнеден улам каршы чыгып атышты алар? Жанагы ишенимге ишенип элеби? Алар эми Өмүрзак байке менен өздөрү жолугушту, сүйлөштү. Анан эмне дешти? Кандай сүйлөштү, кандай чыктыгын өздөрү билет. Эмне деп ойлорун айтышты. Алар ушул сценарий жагын айтып атышат. Биягы мындай, тиягы мындай, биягы туура эмес деп. Алардын да чындыгы бар. Алардын дагы эмесин туура жактары бар. Көп туура жактары. Бияктыкы да бар. Анткени бул творческий болгондо эркин темада муну баары ким кааласа, эмне каалаганын тартып жазса болот да туура. Анан бул жана келгенде мен ал жагына эметкен жокмун. Кыскасы эми азыр эл муну көрмөйүнчө ар кандай кеп боло берет да. Анан биздики кыргызчылар да ушундук да. Башта электе эле эчтеке электе эле кырылыш менен жазып, кичине убакыт бериле да. Кичине убакыт берип, трейлерлер чыгып, анан кичине көрүп, эметкенден кийин дейт анан эчтеке электе эле минтип атып, тиге Самаркандан Саманыш десе, ал тияктан эме болуптур дегендей эле ушундай боло берет да. Анан бул интрига фильмде дайыма эле болуп келген, мындай практика көп эле. Наоборот, булар бизди кайра реклама кылып, бизге кайра желтый пресса, антипиар бизге, черный пиар кайра жакшылдат да. Хайп болот атасыздар. Аябай хайп болот. Сон сизди мындай бияктан Кыргызстандын кинолорунан көп көрө бербейсиз го, эмнеге? Мен жана жеңил-желп кинолор көп эле келишет. Анан кээде эле бир неки фильмдерге мамилебиз жакшы болуп, кадырган жарашып эле анан көңүл үчүн тартылып алсам, мен көп фильмдерден өзүм отказ берем. Анткени жеңил-желп эмелерден рахат албайм. Чыгармага иштегенде деген өзүң да кайф алыш керек да.
өзүң да берилип, ана жана жеңил желип анан жөн эле бирдемелер тартып беришет го, темаларын айта, ушундайлар бизде көп болуп кетти го. Анан мага өзүмө мындай эме жагат да, оор басырыктуу, айта турган ою бар, адам кайра көргүсү келген, мындай эмелер жакшы көрөм да. Ошондой спектакльде ойногонду дагы, киного түшкөндө ошондой эмелер жакшы көрөм. Анан жөн эле андай үтүктөн деле чыга берсең болбойт да. Андайларды көрүп атпайсызбы, эл тажатып ишет аларды. Өздөрүнүн дагы ыясын жоготушат, ритм түшөт. Эми алар да түшүнсө болот, бирок мен мындай эмелерге эле катышам да көп. Көчкөндөрдө 3 жол тең главный роль ханды ойноп бердим. Ошондойдо мындай өзүм рахат алам да, өзүң жакшы көрүп иштесең жакшы да. Анан жөн эле барып эле чортоманга кошуп эле найзаны көтөрүп ары чуркан сары чуркан бери чуркан бери чуркан тажайм анда кой барбайм дейм андагычы. Бирок жана айтып атасыз го, ар ким өз ишин жасса депчи. Мен тегеремде мисалы үчүн режиссердукту окубаган, бирок таланттуу тубаса режиссерлор, актёрдукту окубаган, бирок таланттуу тубаса актёрлор мындай жаш муун өсүп келатат да ушул жаатта. Но айтайын дегеним, сөзсүз эле окугандардан бир нерсе чыгат деген нерсе болбойт экен да. Мен канча бешке окуп бүтсө деле андан ары улап кете албаган немелер, актёрлор, режиссерлор көп. Андайлар өтө көп. Мен айтайын деген бул да, ошо жана кызыгып тубасалар, ошолор основа теориясын окуп алса дейм да кичинечи. Мисалы Муратбек атабыз деле ошондой болгон, билим жок. Жамал Сейдахматова деле ошолор деле ошо эме алган эмес, Орозбек менен Алиевтер деле булар тубаса таланттар. Эми андайлар 1000ден бири. Мына азыр бизден да чыгачы, бирок азыр бизде эмне бар? Азыр мурункуларга салыштырмалуу азыр бизде YouTube деген бар. Окей, Google десең баары чыгат. Өзүң каалаган теманы эмнени билбесең, каалаган теманы алып окуп алсаң болот. Азыр ушундай эме интернетке кетип атпайбы? Ошон үчүн алар деле колдойм. Алар да мына тыныч иштеп атышат. Алар деле биринчисинде жаңылат, анан экинчисинде такшалып, анан өсүп кийинки фильмдерин кадимкидей өскөнүн көрүп атпайсызбы? Бирок желательно жакшы проектте жакшы ансамбль чогулса жакшы да. Жакшы режиссер, жакшы художник, жакшы оператор, жакшы композитор чогулуп, анан төртөөнүн идеясы бир жерден чыкса, ансамбль болуп, анда алар актер менен каалагандай ойношот. Каалагандай жоруп, каалагандай кылышат. Бизде кээ бир акчага таянып эле муну өзүнчө жалдап алат, муну өзүнчө жалдап алат, анан муну өзүнчө жалдап алып, анан аягында рыба щука жанагы кырлардын тамсилиндей болуп, аягында акчадан да жок, фильмден да жок. Болуп калып атпайбы, андайларды көрүп атпайсызбы? Ошон үчүн эң негизгиси идеяга чогулуп ансамбль болсо, аз акча менен деле жакшы кино тартып койсо болот. Андайлар да бар көп практикада. Ошон үчүн менде да жакшы ойлорум бар, Кудай буйрса, эмдик жылдарга пландап атам. Ошол каржы маселе чечилсе, жакшы бир эме тартайын деген ниетим бар. Кинобу? Фильм, жакшы кино. Кайсы немеге темага кайрылып атасыз? Өзүбүздүн улуттук баатырларга. Анткени бул бизге керек. Тарыхый тема көтөрөт. Тарыхый тема бизге сөзсүз керек. Бул идеология өзүнчө. Мисалы орустарды көрсөңөр, князь Василий Великий деп ар бир жөнүндө азыр аябай катуу киришип атышат. Бул жакшы. Мына казактарга, кытайларга карасаңар деле кандай, ар бир доордогу императорлор жөнүндө соно фильмдер тартышат. Биз отурача казак туугандар биздин эртөстүк деп мультфильм кылып алышты. Азыр мына биз биякта отурганча Тамиристи да тартып коюшту, Качевники деп чогултуп да бирден менен бул жасалма. Пока биз ии дегени менен арадан 50 жыл өтөт. Анан кийинки мындар ушул турбайбы деп эле калышат. Ушундай турбайбы, мына турбай деп айтылып калат да. Ошон үчүн азыр бизге ошо мамлекет жагынан көңүл бурса, бизде детский ушундай мультфильмдер тартылса, анимация, кинолор тартылса, көрүп атпайсыз, мына кече Тажикстан менен талаш согуш болгондо, Ошто кызыч болгондо элге руханий адамдар эле дух берди да. Радиолордон баймабай улуттук ырлар кетип атты, манастар айтылып атты, улуттук жана фильмдер көрүлүп атты. Ошол элге кадимкидей дух берет. Кадимкидей ошол антпайсы алмалда ким элчилик барып атты. Элчилик ошо маданият адамдары барып атты. Биринчи ушулар барып атышты. Концерт коюп элди чогултуп дух берип атышты. Бул нерсени туура колдонсо, бул пайдадан башка зыяны жок. Тескерисинче аябай чоң салым болмок да бизге. Аң сезимибизге, руханий жан дүйнөбүзгө
ушул кино аркылуу эле башка өлкөлөр баягы көп нерсени материалды сиңире беришет да. Сонун Бул кино деген чоң саясатта, мисалы Американын саясаты мындан 50 жылдан ашык мурун башталган. Мына акыры алар да билис. Болбосо өзүң ойлосоң. Американский кинодо главный герой элдин баарын кырат. Бирок почему-то жакшы көрөсүң да. Баласын да аябайт, эчтеге улуу жүзүн бүт кырат. Аны атсага окто тийбейт. Тигил жыгылып баратып атса, пистолет менен чекке атат да, аны пулемет менен атса да тийбейт агачы. Элдин баарын кырат. Бирок кинонун аягында бир чамадан акчаны көтөрүп алып туруп, самолет менен учуп кетсе, ошол жакшы болуп коет. А бирок мунун саясаты бизге начар. Бирок булар бизге акыры киргизди да. Башында кабыл алган эмеспиз. Азыр кабыл алып эле Америка любой киносун көр, главный герой сөзсүз баарын кырат. Аялы деле кырып атат, эркеги деле кырып атат. Өзү өлбөйт. Анан аягында еще самолет менен бир островко учуп кетет. Акчалуу болуп, Акчалуу. Ошондо жакшы көрүп каласың да. Анан анткени бул Американын атакасы болчу. Мына акыры да билесиз, булар бизди ушинтип алабыз деген. Ошого келтат булар уже. Келген уже. Анан бизде мындай бир кезде биз Индияны жаман көрчүбүз. А бирок Индиянын киносу более мындай жанагы ашырып ойногону менен, бирок алар жизненно тартышат. Сүйүүсүн тартат, жана социальный жанагы турмуштун кедейлигин, булар мындай жөнөкөй турмушту мындай көргөзүшөт да. Американы көрсөң бүт жомокта. Самолеттон куласа да учушпай өлбөйт. Самолеттон жыгылса да өлүшпөйт. Тоодон аскадан учса да өлүшпөйт. Анан кийин аягында еще баарын кырып жайлап турган кетсе да анан аягында ошо кол чаап сүйүнүп атпайсызбы. Кыргыз киносунун келечеги барбы? Албетте бар. Кыргыз театрынын дагы, адабиятынын дагы, жалпы маданиятыбыздын келечеги бар. Бизге мына акыркы көчмөндөр Алтай цивилизациясы жанагы эметкен проекттер бизге кандай дух берди? Кандай дух берди? Мен мисалы Арабияга барганда 19 биздин маданият менен аябай сыймыктандым. Ошол жакта 100 канча мамлекет келди, желектин баары туруп, так ортодо ошо Арабия менен Кыргызстан желеги турду. Анан кечиксин кыдырабыз да оюн башталгандан соң. Кыргыздарга баа бердим. Биякта цирк болуп атат, биякта кино болуп атат, биякта концерт болуп атат, биякта фольклорный ансамбль, биякта оркестр, биягына келсең каскадерлор, биягына барсаң күрөш, тиягына барсаң улак, биягына келсең театр. Биздин маданият аябай масштабтуу экен да. Арабтардыкы бир эле жактуу. Жана кылыч менен минтедегече бир эле ырайынан 30-40 мүнөттүк. Бир эле монотония, бир эле он кетишке эле башка эчтегеси жок. Көп улуттарга караганда биздики бай экен. Майка көп улуттар келип өздөрүнүн эмесин көргөзүп атты. Анан биздин фольклорубузга аябай кызыгышты. Биздин улуттук жана буюмдарыбыз, кол өнөргө, өнөрчүлөргө анан карап отурсаң, өзүбүздөн бияктан кырчынан биринчи эмес. Анткени мен өзүбүздүктө өсүп барып. А башка жактан көргөндө аябай суктун, даже өзүбүз суктанат экенбиз. Молодец депчи. Ошол жактан баа бердим биздики. Аларга жана келгендердин баардыгы тең. Биздин жана Салбурунга кандай кызыгып атышты, Тайгандарга улакты көрүп, ой жестко деп митип коюшуп, ансамбль өздөрү деле биз деген татынакай бата кылып, башын кезип анан ойноп атпайбы. Алар болсо букары тирүүлөй кыйнап сай өлтүрүп атышпайбы? Өздөрү туурабы? Позор деп, наоборот алардыкы бизди айтып коюп, өздөрү турмаса, анан жинди кырып, анан сайып, анан ага дагы эметип атышты. Анан кечинде күндө базабыз да, бир ай күндө кайтарайбыз да, күндө карап жүрсөң. Анан тиякта биздин аш жасап, бияктан ашыбызды берип атат, бияктан тандыр жаап, нанын берип атат, бекер таратып. Карап отурсаң, биздики Кудайга шүгүр экен дейсиң. Эми азыр мына ошонун баарын дагы байытса, мына азыр бул акыркы убакта этно деген сөз пайда болуп, мода болуп калды. Азыр бирден болсо этно деп калдык го, ыры деле этно болуп калды. Баары эле этно экен, эмне экенин өздөрү билишпейт. Анан ошон үчүн биздин ушул мурунку жакшы нерсе бул. Улуттук өзүбүздүн ушул мурунку руханиябыз бизге ошону азыр заманбап кылып, кийинкилер чыгып атпайбы, байкелер чыгып жаңыртып, кийимдерди жаңыртып, оокаттарыбызды жаңыртып, музыкаларды жаңыртып. Мунун баары бизге только эми ар бир доор алмашканда естественно алмашат. Бирок бул бизге пайдалап келет. Ошо этно мененчи азыркы заманбап жашоону жуурулуштурсак эле тамырыбыз бекемделип, дагы көп өзгөчөлөнүп, кыргыз өнүгүп өсмөк деп ойлойм да. Сонун нерселер чыкмак. Мисалы биздики ошондой, кырчын ошондой болду да. Сонун. Акибаевдин бул жакшы проектиси бизге элге чоң дух алып келди. Манас миң ушундай чоң той болгон, бураганда Манас миң болгон. А бул жерде көчмөндөр цивилизациясы деп бүт кирди аякта. Тарых. Баары кирди. Анын арасында бүт заманбап болду. Ошонун баары аралашып, айкалышып,
Анан жаңыланып бергенде өзүбүзгө эмес башка жактарга да кызык болду го. Кудай берсе бул келечекте бул сөз өтөт. Бизге көптөрү дагы эметтерине ишенем. Андан кийин алтын цивилизациясы кандай сонун болду. Азыр театрларда ушул форматка өтүп баратышпайбы? Азыр театрда да синтездеп, заманбап технологияны колдонуп, биякта актер ойноп атат, артында экранда видео материал кетип атат. Азыр анан ортодон балет бийлерди кошуп, азыр бизиктерде мындай баарын аралаштырып, айкалыштырып, ушу жаңы экспериментальный оюндарды көп коюп атышпайбы? Бул жакшы нерсе. Анткени мындайды барлыгы кылып атышат. Бирок эгер ошонун формасын жакшы таап кылса, мисалы Нурлан Асанбек, Курманбекти кандай сонун койгон. Америкага чейин барып келди, Америкада 3 ай жүрүп келди. Бир эле түндүк боз үйдүн керегеси менен кереге найзада болуп калат, кереге тигин табат болуп калат, кереге кайра үй болуп калат, кереге кайра эме болуп, бир эле ошо форма менен кандай сонун койгон. Көрсөң да рахат аласың. Ушундай нерселер бизге керек сөз. Ооба, анан дагы сиздердей адамдардын дагы салымы абдан керек. Режиссердук жактан болобу, актерлук жактан болобу, айтор бардыгын көз карашын өзгөрткөнгө силер рычагсыңар. Рахмат. Жолдошум айке, сизге келип бергениңиз үчүн рахмат. Пожалуйста дегендей. Анан буюрса дагы көп ошо тарыхый тасмаларга басым жасап, ошол жаатта биздин мекенчилдик сезимибизди курчутуп, бир улутка болгон бир сый, урмат, сүйүүнү даңазалап өстүрүп чыгасыңар деген ойдом. Рахмат, айтканың келсин, мен да ошону каалайм. Мен дайым айтам, кыргыздар биз патриархат эмеспиз, биз матриархатпыз депчи. Бирок сырттан душман келгенде автоматтык түрдө патриархат болобуз. Бирок менин кааларым келечекте дагы 1000 жылдар бою Кыргызстанда матриархат боло берсин. Эмнеге? Тынчтык болсун, согуш болбосун дегеним да. Жакшы сөз айттыңыз. Матриархат. Сон, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн актер Жолдош Жанжигит уулу биздин YouTube каналда мейман болду. Чыгармачылык, искусство тууралуу сүйлөштүк. Сиздерге жакты деген ойдомун. Пикирлериңизди комментарийге калтырып коюңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.